Туманбаев менчик автомектептер мамлекетке алынып, окуу 14 ай жүрөөрүн билдирди. Президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев 5 ноябрда маалымат жыйынын өткөрүп, 2 күн мурда айткан сөздөрүндө түшүндүрмө берди жана унааларды каттоодогу айдоочулук күбөлүктөрдү берүүдөгү реформалар жөнүндө маалымат берди. Туманбаев 3 ноябрда президенттин иш башкармалыгынын жыйынында 2026 жылдын башынан тартып бардык жеке менчик автомектептер жабылаарын, жалаң мамлекеттик автомектептер калаарын айткан. Ал мамлекеттик автомектептерде окуу 14 ай жүрөөрүн айткан. 5 ноябрдагы сөзүндө ал мунун баары реформанын алкагында ишке ашаарын айтты. Акыркы учурларда аябай көп кырсык катталып жатат. Менчик мектептерде окуганда анын окуган документин акча менен сатып алып, эч кандай билим албай, 2 саат практикадан өтүп, анан айдоочулук күбөлүктү алып алгандар көп болуп жатат. Ошондуктан жол кырсыктары көбөйүүдө. Жаман көрүшүңүздөр мүмкүн, бирок 1-2 жылдан кийин баары калыбына келет. Жеке менчик мектептерде ажиотаж болуп, жабылганча окуп алалы деп шашып жатышат экен деген маалымат чыкты. Ал жерде шашкалактап окуганыңар менен баары бир унаа мамлекеттик ишканасына келип экзамен тапшырасыңар. Андан өтпөй калышыңар мүмкүн. Мисалы, ар кайсы кесиптерде деле 4-5 жыл университетте окуп алабыз. Айдоочулук да ушундай эле болушу керек. Мындан ары шалакылык жана коррупциялык схемага жол бербейбиз, деди Каныбек Туманбаев.